5-6 позвоночныйым сынып, жүлүнүм жабыркаптыр. Колу бутум иштебей калды, денем ысык, муздакты, эч нерсени сезбей атат. 1 жылдай мындай шалга окшоп эле жаттым, тамак берип койсо жеп. Анан азыр эми буттарым бүктөлүп, ничкерип, тизелерим катып, сунулбай атат. Минура Жалалова 32 жашта. 2019 сентябрь айында Ош-Бишкек жолунда күтүүсүз автокырсыкка туш болгон. Мойын омурткалары сынып, жүлүнү жабыркап, чоң операция жасалган. Тилекке каршы операциядан кийин дагы бейтап өзүнө келбей, бүгүнкү күнгө чейин төшөктө жатып азап чегип келет. Андан бери 1,5 жыл өттү. Бирөөлөрдүн жардамына муктаж болуп, эч нерсени өзү жасай албайт. Баса албайт, отура албайт, заара кылганын билбейт. Кыскасы, моюндан ылдый, такыр эч нерсени сезбейт. Кээде сөөктөрү касырап, тартышып калат. Ушинтип секирип, жана дытсып балдарга окшоп буралып калат экен да. Эчке болуп эле түшүнбөйм даже, эмне болуп атканын деле. Кээде ушинтип кетеби? Кээде эмес, постоянно эле, даже түнү дагы жата албайм да, 3-4 тургузам буларды. Ушу кыймылдап турушат да, белин талып кетет. Ошол кырсыктан улам дем алуу жолдоруна да доо кетип, өз алдынча дем ала албай калган. Мурун такыр иштебейт. Тамагындагы тешик аркылуу дем алат. Башында аябай чоң эле. Азыр ушундай болуп турат да. Жатканда гана сүйлөйм. Ошол автокырсыкта Минуранын жолдошу да жанында болчу. Анын да оң буту сынып, 3 жолу операцияны башынан кечирип, бүгүнкү күнгө чейин өз алдынча баса албай келет. Ошодан бери пут сынгандан бери канча болуп калды? 1,5 жылдан өтүп калды. Путум 3 жолу сынды ошо. Үйдө жүрүп эле, жакшына жүрүп эле 3 жолу сындырып алдым. Операция болгондон кийин 3 жолу, 4-нчү жолу операция болушум да, мына бүгүн чыгып келдим больницадан. Бул үй бүлөнүн 3 баласы бар. Минура эженин дары өкөлдөрүнө эмес, жада калса жеген ичкенине дагы акча тапкан киши жок. Апам бар, сиңдим бар. Ошол экөө эле жетишсиздик кылат. Кайсы тууганыбыз бош болсо чакырабыз. Өздөрү деле билип келишет, нерде студент сиңдилерим, акам балдары. Жети уктаса түшүнө кирбеген мындай оорудан толук сакайып, балдарын кашында отургусу келет. Турциядагы дарыгерлерге байланышканда, алар келип текшерүүдөн өтүүсүн айткан. Тилекке каршы ал жака барып көрүнүп дарылануу үчүн чоң суммадагы акча керек. Мындай акча өздөрүндө жок болгондуктан, аргасыздан кайрымдуу элге кайрылат. Ушул Турцияда шанс бар, алып келгиле деп атышат. Ошол жака барып көрүнсөмбү дейм. Каражат жетишсиз болуп атат. Тууган уругубуз, досторубуз баары эле башында жардам беришти, жардам бергиле келатышат. Урматтуу кыргыз элим, эл журт. Ушу Минуранын путуна турушка жардам бергиле. Буга чейин тууган урук, досторум бардыгы жардам берип келди. Берип атышат дагы деле. Кудайга шүгүр. Ушу көп суммада акча топтолбой атат ошо Турцияга алып барганы. Ошого алып барып жок дегенде өзүн өзү карап отуруп, кашык менен оокат жеп калса ошо чоң бакыт болот эле. Урматтуу мусулман бир туугандар, майып болуп 1,5 жылдан бери төшөктө жаткан мекендешибиздин ден соолугун калыбына келтирүүгө салым кошуңуздар. Кайрымдуу болуңуздар. Аз өлчөмдө болсо дагы жардам көрсөтүп, чырактай 3 кыздын апасын оорудан куткарууга көмөктөшүңүздөр. Мен сиздердин
жардамыңыздарга муктажмын. Ушул балдарымдын, үй бүлөмдүн пешенесине өйдө болуп басып кетким келет. Мүмкүнчүлүк бар дегенде мүмкүнчүлүктү өткөрүп жүрбөй барып көрүнүшүм керек. 1,5 жыл болду жатканыма. 3 жылдан кийин поздно болуп калат деп айтып атышат. Ушул Турцияга барып, диагноз койдуруп, реабилитация кылып, ошо врачтардын айтканын кылып, ушул канча убакыт кетсе деле акча болуп турса, бутума туруп кетким келет. Кыздарым азыр кичинекей, ишке жарай элек, жолдошумдун буту сынган. Ушу эртерээк туруп кетсем жакшы болот эле.